Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы жамаат. Мынакей ушул бүгүнкү сапарыбыз дагы ошо Кочкор району Чекилдек айылындагы мыкты тайгандарды чыгарып, багып, чемпион кылып чыгарган байкебиздин жанына келип. Ассаламу алейкум, урматтуу байкебиз, кандайсызбы? Кандай жакшы. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып, тайгандарыңызды тааныштырып. Мен ошо Кочкор районунун Чекилдек айылынын тургуну Акмамат Таштанбек. Ошол эми бала кезден бери эле ушу кыргыз тайгандарын салып келатабыз. Ошо талай жакшы тайгандарды чыгарганбыз. Карышкы чиштеген, түлкү чиштеген, жанагы мындан эми баягы Салбурунга атайын барып мындай катыша элекпиз эми. Мындай жапайы эмелерге эле салып жүрөбүз биз. Охотага эле. Ошо алгачкы баккандан баштап ошол сиздин тайган бакканга түрткү кылган жана канча жашыңыздан баштап тайганга кызыгып багып баштадыңыз? Мен эми ошо тайган багып калганымдын себеби ушу бала кездерде 85-жылдары ошо бир койчулар кой айдап баратып тайганы калып калыптыр. Ошону багып эле ошондон эле кызыгуу пайда болду. Ошол бойдон эле багып келатам тайгандарды. Үзгөн жоксуз ошол бойдон? Ошол бойдон үзгөн жокмун. Сиздин колуңуздан ошо канча тайгандар чыкты? Менин колуман ошо карышкы чиштеген жана даңгыт деген тайган кеткен, Алмаз акынга бергем. Балтек деген чоң кара тайган кеткен, жана Муратка, Нарындагы Муратка бергем. Жана Кербилекти бергем кимге? Талантка. Нурдин салт көчмөндөрдө эме болбодубу? Экстерьер боюнча. Ошол экини бердим. Ак төштү бергем. Андан мурун да бир карышкы чиштеген бир кара тайган бергем Талантка. Ошо Таланттын эң биринчи салган тайгандары ошо кызыбыз ошо меникинен башталды го деп ойлойм да. Ошол карышкыр чиштеп, карышкыр алып биринчи место алып жүргөн Талант кийин өлтүрүп албады ошо. Кара тайган ошо дагы Балтектин балдары болчу. Ошо сиз тайганга кызыгып баштаганыңызда ошо канча жашта элеңиз? Мен ошондо 5-6 класс болчу, 85-жылда. 86 бүттүм мен ошондо 9-класстан. 9-класс. Ошол 9-класс кезиңиздеги ошол көз алдыңызда ошол баккан тайгандардын жалпы түзүлгөн ошол көөдөнү жана кулагы, куйругу ошол Эми ал тайган өзү өтө чоң тайган болгон, көөдөнү, кулагы шалбыраган, төшү могу өтө салактаган, чоң жоон тайган болчу да, башы чоңураак болчу ал тайган. Анан ал убакта деле тайган кандай болор экенин деле билчү да бала кезде. Анан кийин армиядан келгенден кийин ошо багыптым бүспөй эле. Ушул жылдары аңчылыкка чыгып ошо кармаган эмнелерди алдырдыңыз? Эми аңчылыктан көп эле алдырдык илгери. Кийикке салып жүрдүк. Түлкүнү болсо эми бир ак төш деген бир эле канчык тайган бар болчу. Ошол менен эле алчубыз. Азыр кийин эле тайганды көп багып калдык. Жаңгыс эле ошо менен могу айгыр жарлардан, өйдөк эмелерден аябай эле алчу да, жаңгыс эле. Кырда жүрүп эле алчу 5-6. Анан кичине ошондон кийин дагы ошо ойлойм да, тайгандар кичине начарлап чуркамы же биз начар салып калдыкпы? Мурунку тайгандар ошо бир эле тайган менен көп алдырдым мен түлкүнү. Анан ошо десант деген тайгандар менен да ошо кийикке каматып жүрдү. Жанагы карышкыр чиштеп жүрдү. Ошол даңгыт деген тайган менен ошо Туздун сасынан даңгыт маңгыт деген 2 тайган жаңгыс эле кармап алган. Керип эле талады ал. Карышкырды алып келип кармагандан кийин ошо 4 күндөн кийин өлүп калды. Ошол жанагы тайган багуусу боюнча ошол буларды кандай тамак менен тамактандырасыз? Эми тайганды негизи бышкан тамак менен бакчумун мурун. Бышкан тамак менен анан сөөк берчү эмесмин. Азыр деле эми сөөк бербейм. Баягы тиш башы кичине мокоп сынып кетет экен кээде эметкенде. Сөөк жегендеби? Сөөк жегендечи, мүлжүгөндө ошондо көп. Анан негизи тайганды ошо азыр эт алып келип багып атабыз мурункуга караганда ошо. Анан ундан жарма жасап берип ушундай кылып эле багып атабыз. Ошо тайгандарыңызды мындай көрсөтүп жакындан ошо эме кылып бербейсизби? Кайсы эмели көзөндөрүн, кулактарын дегендей. Бул тайганыңыздын аты ким? Канчада? Бул тайгандын аты эме? Лачын. 1 жаштан ашты. 1 жаштан аштыбы? Ак куштун баласы? Ак куштун кызы. Кызыбы? Булар эми мурунку тайганга салыштырмалуу чото көзөндөрү да окшойт. Берки тайгандык болсо мына колу талтагайраак келип ошол баягы ак төш деген ургаш тайган бар эле.
Анын көдөнү боорунан мындайынан салактап турчу өзү. Aa, Анан куйругу чыгырык эле. Ал мындай жылаңачыраак анан кичине эле бооруларында эле бак элеги бар эле да, кичине ылдый эле. Жылаңачыраак тайгалмачу. Жаңы узун болчу да. Анан аябай чуркан тайган эле да. Азыр кичине боорулардын төшү дагы өтө келбей атат. негизи ошо төшү кенен болуп, жакшы эле төшү дагы мындайынан да ачылып түшүпчү да. го. Ал өтө салактап момундайынан болуп минтип турчу да, мындай тайтайып. Ошондой тайган болуп. Бул тайганчы, бул тайган? Бул тайган деле карышкыга алсалган тайган, эми иштейт да аябай. Иштебейби? Кишиге кол салып чөөнү, түлкүнү иштегендерин, токойдон издегендерин аябай иштейт, рабочий аябай. Жашы канча адам? 5 жаш болуп калдыбы? Овчаркада багат экенсиз андан башка? Эми овчарканы багып өз малга эле. Лайкаларды бакчымын, анан лайканы да бирөөлөр алып кетип ошондон жок болуп калды. Дагы күчүк дагы бар экен, күчүк тайган. Ошол эми могу эме ушул негизгиси ошо. Могу жаш кийинки күндөр ошо тиги ата бабаларыбыз багып келген кыргыз тайгандарын ошо көбөйтүү максатында ошо жалпы тайганга кызыккан жаштарга ой тилектериңизди айтып койсоңуз. Эми бул тайгандарды илгерки ата бабалардын баары колдонуп, бул тайганда эл баккан да, туурабы? Ачарчылыктарда бир айылды баккан эмелер болгон. Ошон үчүн эми бул ата бабанын мурастарын калтырбай, бири бирибизге жакшылап сактап, ошолордун канын бузбай өткөрүп берүү деп милдет деп ойлойм мен, өз милдетибиз. Ушуларды жоготпой, ар бир иттин, ар бир тайгандын өзүнүн кыла турган жумуштары бар. Эми ошолорду кийинки муундарга жакшылап өткөрүп берүү деп ойлойм да. Милдет деп. Ошолор багып, ошолор дагы ошо ата бабасынын тайгандары экенин, ушинтип аңчылык кылчу экен деп, ошону да биле жүргөндөй болуп экен деген ой тилектелем. Мындай өзүңүз дагы ошо ургачы тайган күчүк чыгарып, башкаларга дагы ошо берилген жактарынан. Эми мен тайганды бала кезиктен көп эле көрдүм, аябай эле көрдүм да тайганды. Кийин баягы телефон жоктордо билинбей көрүнгөн жактарда казактарга чейин алып кеткен күндөр болду, баат чаап жүргөндөр. Анан эми бияктан деле берип атабыз, азыр деле ошо жакшыраактарын эми баягы жаш өтүп кичине көп салбаганга, илбесин астыгына байланыштуу эми бирден экиден эле багып, баягы тукум үзүлбөсүн деп эле. Анан калгандарын сурагандарга берип эле атабыз. Мынакей өзүңөр көрүп тургандагыдай Таштан байкебиздин кыран тайгандары менен Кудай буйрса таанышып да бүттүк. Бул кыргыз тайгандары жана ошондой эле булардын өздөрүнүн кырандыгы менен жана өздөрүнүн охота жагынан, аңчылык жагынан жакшы жөндөмдүүлүк менен чырыгага күлүктүгү боюнча мынакей өзүңөр көрүп тургандагыдай жакшы тайгандарын келип көрүп, мынакей өзүбүздүн инибиз менен келип мынакей ушундай тайгандарды багып көбөйтүп, ата бабаларыбыз багып келген кыргыз тайгандарын багып көбөйткөнгө өзүңөр дагы салымыңарды кошуп, мынакей кандай кенен кесир жерде багууга булар өздөрүн талап кылат. Булар чуркап турушу керек, аңчылыкка чыкканда өздөрүнүн күчтүүлүгүн көрсөтөт. Жана ошондой эле ушундай кыргыз тайгандарын багып көбөйткөнгө көп салымын кошуп көбөйткөн Таштан байкеге рахмат атайбыз. Жана жалпы жамаат, ассаламу алейкум рахматуллохи ва баракатух. Макул.